Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ден соолук берүүбүздө бүгүн укалоонун түрлөрү боюнча маалымат бермекчибиз. Ал үчүн биз Талас областында согуштун жана эмгектин ардагерлер ооруканасында укалоочу
Bunun движение өзүнүн баягы эмеси бар да. Туура пайдаланыш керек да мындай эмесин. Антпесе бул мына мисалы ар бир булчуңду өзүнүн ыгы менен жасайбыз. Туура эмес массаж жанагынтип тетир таасирин тийгизип калат да организмгечи. Буну көп Кан басымы жогорулаган бейтаптарга дагы жазалат. Кан басымы өйдөрөөк болгондорго да жазалат. Анткени кан тамырды кысып коет. Бул остеохондроз кан тамырды кысат, анан эле кан өтпөй калат. Ошону биз массаж менен ошону ачып, канды айлантабыз да, кан чуркайт ошондо. Салыш керек да. Ошондо алар билет да, денедеги кан айланып атканы сезилет өздөрүнө. Биз көбүнчө ошо реабилитация моюнду кысып салат. Остеохондроз кысканда башка кан жетпей калат. Ошону баш ооруу болот. Анан бул ошо
шея менен воротниковый зона көбүнчө ушул жерде укалаганда кандын айлануу системасы жакшырат да, бияка кан берет. Буну массаж кылып берсең, булар жумшарып, жакшы абалга келишет да. Берүү сөз соңуна чыкты. Эмки эфирден жолугушканча аман болуңуздар.